Ташбаевичке. Рахмат Сайын Абдуллаевич, саламатсыздарбы урматтуу депутаттар жана бүгүнкү жыйынга катышуучулар. Дасан Далбаевич, мен сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Эки сазыктын депутаты катары, жакшы юрист катары буга чейин бир нече мыйзам долбоорлордун сиз авторысыз, канча мыйзамдар жазгансыз, бирок могул жерде алып келген мыйзам долбооруңузду алып келипсиз. Эки беренеге киргизип атасыз, 31 жана 238 беренелерге да. Бул жөнөкөй эмес, бул сиз жанагы укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү алып келипсиз да. Эми биздин түшүнүгүбүздө юристтерде мыйзам так иштеш керек да. Так эч кандай бурмалабаган жанагындай болуп иштеш керек. 31 беренесинде сиз жазып атасыз, кошумча кылыпча айып толугу менен же жарым жартылай республикалык же жергиликтүү бюджеттин кирешесине, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардын пайдасына өндүрүлүшү мүмкүн деп 31 беренеге киргизип атасыз. Же деген жанагылар көп да, коррупциялык элементтер. Биринчиден, экинчи сиздин беренеңиз 238 беренеге киргизип атасыз. Экинчи подпункту мененчи ушул статьялардын биринчи, экинчи пункттарында каралган жосундар үчүн өндүрүлгөн айыптын суммасынын 1/5 бөлүгүн зыян тарткан адамдардын пайдасына өндүрүлөт. Бул жерде дагы түшүнүксүз да. Же биринчи эле сиздин жооп берип койсоңуз ошо. 31 боюнча жок, 31-де же эмнеге биз ушундай или деп жазып атабыз да, себеби азыр толук штрафтар мамлекетке төлөнөт. Биз айтып атабыз, кээ бир учурда ушундай болушу мүмкүн, же мамлекетке, же органы местного самоуправления, же жарандарга. Эми механизм ошол бюджетный кодексте анан жазылат, кандай ирет менен. Себеби раскладка мындай, толук раскладка ошо штрафтар кандай кимге түшөт, аны негизи бюджет кодексте жазылыш керек. Экинчиден болсо, мына примечание биз жазып атабыз бул жерде. Вот как раз биз алып салып атабыз, толук мамлекетке төлөнбөсүн, 1/5 бөлүгү жаранга төлөнсүн деп ушундай жазып атабыз. Андан кийинки суроодо сиз баяндамаңызды айтып кетсиз да, Конституциянын беркисинде депчи, мен эч ким жанагы албайт, бирөөдүн жанагысы экинчи пунктун айтып кетсиз, 15-чи беренет. Бул жерде так жазылып турат да. Собственность неприкосновенна, никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Право наследия гарантируется деп беркиси бар да. А бул жерде сиз 238-те жазып атасыз, конфискацияласа болот. Андан кийин болбосо конфискация кылбаса, андан кийин жеке адамдарга 350, 750 деп атасыз. Конфискация боюнча мен жооп бердим, аны биз алып салууга даярбыз. Бирок өзүңүз билгендей, биз өзүбүз эле мына 3 ай мурун бекиткенбиз конфискация. Азыр мисалы кичинекей даже алманы контрабанда кылсаң эле сразу машинаны конфискация кылып алат. Биз өзүбүз аны киргизебиз. Дастан Далбаевич, андан кийинки сиздин эле могу ушул жерде эле жанагы могу жеке жактарга 300, 700 жанагы расчетный показатель деп атпайсыз, эсептик көрсөткүчтөрдүнчү. Бул эле ушул эле статьяга 31 статьяга туура эмес келет да. Ал жерде 3-4 пункттарында көрсөтүп турулат. Минималдык жанагы штраф айыппулу минимальный 10 жанагы деп физическое лицогочу, а юридическое лицолорго 1000ге чейин деп. Максимальный 200төн ашпаш керек да. То есть бу жерде есть понятие соизмеримость наказаний да. Есть понятие. Вот смотрите, мы уже с вами включили исключение в главу, где касается дорожно-транспортных происшествий и других правонарушений. Өзүбүз биз исключенияларды киргиздик. Азыр бул жерде бир нече мыйзамдар жаналып кетип атат. Шайкеш келбей калат. Ушул эле 563-чү, 540-чы статьяларга туура келбейт да. Бу жерден урматтуу төрага мен бул жакта айткан кесиптештер менен макулмун. Искендер Исмаилович менен дагы эмне үчүн дегенде биз биринчиден бул мыйзамды долбоорун же концепциясын кабыл ала турган болсок, биринчиден конституцияга туура келбейт. Андан кийин биз бир нече мыйзамдык актыларды, кодекстерди бузган болуп калабыз. Ошон үчүн буну кайтарып, анан кийин Дастан Далбаевич, ушу инициаторлор толуктоолорду алып келсе, мен сунуштайт элем, мисалы ушул жерге 3-чү беренеси менен жанагы киргизсеңиздер болот. Малдар боюнча болуп аткандан кийинчи түнкүсүн жүргөндө, мисалы азыр биз авария деп атабыз. Авариялар боюнча эмне болуп атат? Түнкүсүн жүргөн авариялар ушу малды карабагандан жолго чыгып кеткен. Ошолордун кесепетинен авариянын көбөйдү.
ушуларда кошуп баардыгын бир жакшылап толуктап бир мыйзам алып келсеңиз анан колдоп берет элек. Мен мисалы колдобойм сиздин мыйзамыңыздын концепциясын. Рахмат.